Эки тараптуу чечилген чек ара келишиминде Кыргызстанга 2365 гектар жер өтүп, Тажикстанга 1575 гектар жер берилген. Тагыраагы 795 гектар жер көбүрөөк Кыргызстанга тийди. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев тажиктерге жер берип утулуп калды дегендерге жооп берди. Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча келишимди бекитти. 85 депутат макул, 1 депутат каршы добуш берди. Депутат Султанбай Айжигитов популисттик кадамга бардыбы? Эл өкүлүнүн Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча айткандары коомчулуктан өзүнө упай туттуу катары бааланууда. Өткөн жылы 7102 жол кырсыгы катталса, анын кесепетинен 700дөн ашуун адам каза болгон. Мунун ичинен 2613-ү жөө жүргөндөрдүн катышуусунда жүз берди. 2025 жылы да жол кырсыктары азайып кеткен жери жок. Ош шаарындагы снос деген тренд Жалал Абадка да жетти. Кала аймагында жолду кеңейтүү максатында 46 үй түптүрүлөт. Күндөмү жыйынтыктын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай орчундуу темаларды камтыйт. Студияда мен Азамат Абдиев, бизден алыстабаңыздар. Бир кезде Алмазбек Атамбаевтан саатын сурап алган журналист учурда Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Амантур Мусагул уулу Ташиевдин атын жамынып алдамчылыкка шектелип кармалды. Таласта 96 гектар сугат жерди үй куруу үчүн сатып жиберген райондун акими темир тор артына кирип кетти. Ырчы Кайрат Пиримбердиев Кененсары тууралуу айткан үчүн 100 000 сом айыпка жыгылды. Кыргызстанда кызамыктан соңку 2 айда 8 бала чарчап калды. Президенттик администрация кызамык боюнча учурдагы кырдаалды талкуулап, чукул жыйын өткөрдү. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 17 март дүйшөмбү. Бишкек багыты боюнча аба жолдору ачылды. Эки өлкө ортосундагы аба каттамдары өлкөлөрдүн ар тараптуу өнүгүшүнө салым кошот деген ишеним бар. Быйыл Аксы окуясына 23 жыл болду. Бозтек айылында курман болгондор эскерилип Куран окутулду. Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков үй бүлөсүн карактап кеткен окуя боюнча адилеттүүлүк талап кылып кайрылуу жасады. Таласта 96 гектар сугат жерди үй куруу үчүн саткан делип райондун акими кармалды. Жалал Абадта Барселона футбол академиясында эл аралык турнир өттү. Ага Өзбекистан, Казакстан жана Түркменистандан келген клубдардын командалары катышты. 18 март шейшембе. Бир кезде Алмазбек Атамбаевдин саатын сурап алган журналист учурда Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ташиевдин атын жамынып, алдамчылыкка шектелип кармалды. Кыргызстанда кызамыктан соңку 2 айда 8 бала чарчап калды. Президенттик администрация кызамык боюнча учурдагы кырдаалды талкуулап, чукул жыйынга чогулду. Камзаныкындай оору менен Кыргызстанда 39 бала жабыркайт. Саламаттык сактоо министрлиги жүлүн булчуң атрофиясы менен ооругандар тууралуу маалымат берди. 23 жылдык тажрыйбасы бар мугалим Венера Бектурсунова билим берүү жана илим министрине ачык кайрылуу жасап, ага Минкаптын орун басары Эдил Байсалов жооп берди. Жалал Абадта автоунаасын мыйзамсыз караңгылатып алгандарга рейд өткөрүлдү. Уруксаты жок тонировка таккандарга айып салынды. 19 март шаршембе. Эки тараптуу чечилген чек ара боюнча Кыргызстанга 2365 гектар жер өтүп, Тажикстанга 1575 гектар жер берилген. Тагыраагы 795 гектар жер көбүрөөк Кыргызстанга тийди. Парламентте УКМК башчысы Камчыбек Ташиев тажиктерге жер берип, утулуп калды дегендерге жооп берди. Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча келишимди бекитти. 85 депутат макул, 1 депутат каршы добуш берди. Жогорку кеңештин жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев депутат Султанбай Айжигитов тууралуу бир нече фактыларды ачыктады. Министр Чечейбаев кызамыктан коргоонун натыйжалуу жолу эмдөө экенин эскертип, бардык аймактарда кызамык көбөйүп жатканына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Жалал Абад шаарындагы 46 үй түртүрүлөт, анткени жол кеңейтилип, турак жайлар жылдырылат. 20 март бейшембе. Баткен облусунда 4 мектеп, 1 бала бакча жана 3 билим берүү, 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараттары расмий ачылды. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Минкап төрагасынын кыймылы жай баракат экен. Адылбек Касмалиевдин ишмердүүлүгү жогорку кеңештин сынына кабылды. Ырчы Кайрат Пиримбердиев Кенесары тууралуу айтканы үчүн 100 000 сом айыпка жыгылды. Кыргызстанда быйыл 2500 гектар жерге көчөт отургузулат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айтымында жайыт жерлерди токойго айлантып, кырсыктардын алдын алуу максатталган.
Жалал-Абад филармониясынын имараты талапка жооп бербейт. Маданият ордону көчүрүү маселеси көтөрүлүүдө. 21 март жума. Биздин күчүбүз улуттук баалуулуктарыбыз менен урагыз биримдигибизде. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен Ордолуу шаарынан куттуктады. Бишкекте Нооруз майрамы Турдакын Утубалиев атындагы эски аянтта белгиленип, иш-чарага Минкап төрагасы Абубек Касымалиевдин катышуусунда өттү. Максим Бакиевке жана анын досторуна тиешелүү болгон ЛК-ЧЧКсы мамлекетке кайтарылып, кайрадан президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү. Бүйүл кызыткан футбол беткеш. Кыргызстандык футбол боюнча улуттук курамасы Өзбекстандык каршылаштары менен кезгелип, жеңилүү ызасын тартты. Кыргызстан эгемендик алгандан бери талаштуу болуп келген кыргыз-тажик чек арасына чекит коюлду. Бул аптада Жогорку Кеңеш кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, 3 окууда бир карап бекитти. Анда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев баяндама жасап, эки тараптуу келишимдин негизинде алмашылган жерлердин ар бир деталына токтолуп, ийне жибине чейин картадан көрсөтүп берди. Ошентип жергиликтүү элдин күн түнү атылган октон тынчтык таппай кечирген күндөрү артта калды. Чек арада чеп болгон элдин бейпил турмушун мамлекеттин бүтүндүгүн максаттаган мамлекет баштаган өкмөт мүчөлөрү 3 жыл дегенде тынчтык жолу менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ийгиликке жетишти. Чек ара маселеси чечилип жатканда бир тарап утту, бир тарап утулду деген түшүнүк болбойт. Эки тараптын тең кызыкчылыктары ортого салынып, тең орток пикирге келүү менен гана чечилет. Андыктан жерлерибиз тажиктерге кетти деп жаткандар, кыргыз тарап тажиктерден алган жерлерибизди да кошо айтса, тарых үчүн калыс пикир болмок дешет адистер. Кыргыз-тажик чек арасынын чоо жайы кесиптешимдин материалында кененирээк түшүндүрүлөт. Бул аптада Жогорку Кеңештеги комитеттердин биргелешкен жыйыны өтүп, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кеңири баяндама жасады. Бул чечимге келүү өтө кыйын болгонун айткан атайын кызматтын башчысы чечилбеген чек аранын айынан кошуна менен конфликттер, уруш талаштар болуп, адам өлүмү менен коштолгон кайгылуу күндөр баштан өткөнүнө токтолду. Өз сөзүндө төрага алардын баарын ичке жутуп, кайрадан кыл чайнашкан кошуна менен бир столдо олтуруп, ошол маселелерди талкуулап, болгондо да тынчтык жол менен чечүүгө жетишүү оңойго турбаганын эл өкүлдөрүнүн алдында ачыктады. Кыргыз Республикасына 2365 га жер өтүп, Тажик Республикасына 1570 га жер өттү. Же болбосо биздин чек арабыз, биздин территориябыз 795 га жер бизге көбүрөөк өттү. Уктуңарбы? Тажиктерге берип утулуп калды дегендерге жооп. 795 га жер. Бул деген 800 гектар жерди биз тажиктерден көбүрөөк алдык. Кайсы жерлерди алдык? Кантип алдык? Мына бул Тумбага 750 гектарды алдык. Баягы жолго деп туруп 2 эсе 25 гектарды алдык. Ушинтип отуруп 795 гектар жерди биз көбүрөөк алдык. Мен ачык эле айтып коеюн, биз ушул чек араны караганда биз утуп алдык, биз жеңип алдык деген сөздөн алысыраак болойлу туугандар. Эки элдин ортосундагы Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы достукту чыңдоо үчүн бул чек аралар такталып бүттү. Мындан ары биздин мамлекеттерибиз достукта, тууганчылыкта бири-бирине болгон мындай жакшылыкта гана жүрүшсүн деген ойдобуз. Мындан ары биздин Лейлек, Баткен райондорубуз Тажик Республикасынын Согди облусу менен өтө тыгыз катташат дагы, экономикалык байланыштарыбыз күчөйт, достугубуз күчөйт, уруш талаш болбойт. Ар бирибиз өз чек арабызды билебиз эми. Бул биздики, бул сеники деп туруп. Эч ким өзүнүн чек арасын өтүп кызмат кылбайт. Ошондуктан мен сиздерге айтып коет элем, бул иштин башында ачык айтыш керек. Эң биринчиден биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаров турду. Себеби Садыр Кожоевич ушул чек араларды тилкелерин ар бир метрине чейин билет. Мен жеке ал киши менен ар бир метр жерди талкуулап бирге чечип аттык. Кээде ушундай маселелер болуп калып атты, комиссия карап атканда. Комиссиянын ишин токтотуп коюп, мен атайы келип, Садыр Кожоевич менен сүйлөшүп, аны менен такташып, ал уруксат бергенде гана ушул чечимдерди кабыл алып аттык. Ошондуктан бул жерде
биздин урматтуу президентибиздин саясий эрки менен болбогондо бул нерсе чечилмек эмес. Кыргыз-тажик чек арасын чечүүдө мурдагы бийлик башындагылардын чечимдери кедергисин тийгизбей койгон жок. Ойлонбой кол коюлган протоколдун айынан чек ара боюнча иштеп жаткан комиссиянын иши артка кеткен. Анткени тажик тарап ошол протоколду бетине кармап алып, эки тараптын бир пикирге келиши кыйындаган. Төраганын айтымында бир колдун туура эмес коюлушу, 55 аскер кызматкеринин өлүмү, 121 аскер кызматкеринин аркандай жараат алышына, 63 жай тургундун каза болушуна, 253 жарандын жараат алышына, дегеле миңдеген адамдардын жабыркашына алып келгенин ачыктады. Адаган Ким Самбач айтат, мен дейт президенттин тапшырмасы менен баргам дейт. Алмалда президент Бакиев болчу. Барып ошо протоколго кол койгом дейт. Биринчиден, ал юридикалык жагынан дагы эч кандай протоколго кол коюуга акысы жок. Ал өзүнүн коллегасы менен, ошо Совет Безопасности Тажикстан менен кандайдыр меморандумга кол койсо болот, келишимдерге кол койсо болот, кызматташтыкка кол койсо болот. Бирок чек ара жөнүндө эч нерсеге кол коюуга анын конституциялык мыйзамдык укугу болгон эмес. Жана койбош керек эле. Бул биринчи ката. Экинчи эми стратегиялык катасы эмне болгон? Булар ушул 275 метр жерди бул Тажикстандын жери. Биз арендага алабыз 49 жылга деп ошого макулдашып протокол жазып протокол кол коюшкан. Биз айтып атабыз, бул эң чоң ката болгон деп. Себеби туугандар, ошол кийин эле бизден деле сурап жүрдү, башка мамлекеттер деле сурап жүрөт. Мына не деп коет, чек ара тилкесине жакын жайгашкан аймактарды чек ара тилкелери бүтмөйүнчө эч качан бул силердики деп биз танбашыбыз керек. Булар ошентип признавать этип коюшат. Да, 4 көчө силердики, биз 49 жыл арендага алайлы деп. Мына 20 жыл өтүп кетти. Дагы 29 жылдан алар бизди айдан кууп чыгат дагы айтат болчу. Бул жер биздики, мына сен кол койгон протоколуң бар. 49 жылың бүттү арендаң депчи. Демек. А булар ошого карабастан кол коюшкандагы ошол эле мезгилде. Эмне кылыш керек булар? Мен азыр мына терең изилдегенден кийин билдим. Булар ошол эле мезгилде макул, даже муну силердики 49 жылга биз арендага алдык деп кол койгон учурда эле булар параллельный зеркальный жасаш керек эле. Бул баягы Ходжалоо Воруктун ортосундагы жолду биз арендага алайлы анда биз силерге арендага берейли деп ошону зеркальный жасаш керек эле. Жок, булар тигилерден арендага алгандагы өзүбүздүн арендага бербей койгон. Өзүбүздүн территорияны спорный кылып таштап коюшкан. Он этого не должен был делать. Анда алар айтып атышты, андай болсо силер ошону мамлекет аралык протоколго кол кое берсеңер, көрүнгөн адам келип, силер алар жоопко тартпайсыңарбы деди. Мына ошондуктан биз, урматтуу туугандар, требовать этип отурушту. Ошондуктан биз ушунун баардык делону изучать этип отуруп, ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо азыр дагы алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Мына чыккынчылыктын эмеси каерде жаткан өзөгү. Түшүнүп алыңыздар ушуну. Чыккынчылыктын өзөгү ошол 275 метр жерди тажиктердики деп признавать этип 4 көчөнү берип койгондугунда жаткан. Ошол эле мезгилде биздин Аксайга кеткен жолду, Варухка кеткен жолду алар тажиктерге биздики деп признавать этире алган эмес. Андан сырткары Камчыбек Ташиев баяндамасында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан боюнча да чек араларынын кесилишкен чекити макулдашылган жерлерди картадан көрсөттү. Бул чекит 3 мамлекет үчүн маанилүү экенин да кошумчалады. Төраганын айтымында бул багыттагы сүйлөшүүлөр 2007 жылдан бери жүрүп, Кыргыз-Тажик чек арасы такталгандан кийин Душанбе шаарында 3 тарап бир чечимге келгенин белгиледи. Кыргыз Республикасы, Тажикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын ортосундагы 3 мамлекеттин чек араларынын кесилишүү чекитин аныктоо боюнча 3 тараптуу сүйлөшүүлөр 2007 жылы башталган. Жана бүгүнкү күнгө чейин тараптардын өкмөттүк делегациялардын 6 жолку жолугушуусу болуп өткөн. Бирок буга чейинки жолугушууларга тараптар кесилишүү чекитинин жайгашкан жерин аныктоо боюнча бириктүү чечимге келе алышкан эмес. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тактоо иштерин аяктоосу менен 2025 жылдын 3 мартында Дүйшөмбү шаарында кезектеги 3 тараптуу жолугушуу уюштурулуп, анын жүрүшүндө кесилишүү чекитинин жайгашкан жери боюнча тараптар бирдиктүү чечимге келип макулдашылды. Муну да бүтүрүп койдук. Ал эми кесилишүү чекити аныкталганы менен Кыргыз-Тажик чек арасынан 1300 метр, Кыргыз-Өзбек чек арасынан 690 метр, жана Тажик-Өзбек чек арасынан 3000 метр кесилишүү чекитине чейинки аралыктарды такталып жазылган эмес болчу.
Ушуга байланыштуу тараптар калган участоктарда чек ара сызыгынан өтүүсүн тактап, бул тилкелерди кесилишүү чекити жөнүндө келишимге киргизүүнү макулдаштык. 2025 жылдын 12 мартында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги отуруму өткөрүлүп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын узундугу 1300 метрди түзгөн кесилишүү чекитине чейинки аралыгынын сыпаттамасы жазылып бекитилди. Буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдар чек аранын жөнгө салынбаган делимитация жана демаркация маселелеринен суу ресурстарына, жайыттарга жана жолдорго байланышкан талаш-тартыштардан улам чыгып келгени белгилүү. Ал эми Баткенден шайланган эл өкүлдөрү чиелешкен чек ара чыры чечилип, мындан ары тынчтык өкүм сүрөт деп бул тарыхый чечимди кубатташууда. Биз көрдүк, мына көп жерлер алмашуу жолу менен келиптир. Алардан биз алдык, биз аларга бердик. Эң өтө көйгөйлүү болгон мына Лейлек району боюнча жакшы чечимдер болуптур. Мына суроолорду бердик. Көп болдуңуздар, бардыңыздар. Баткен боюнча дагы өзгөчө коомдо бир аз талкуу жараткан достук айылы жөнүндө айтып өттү. Бул дагы ошол достук айылынын башка жака жылышы, достук айылынын Тажикстан тарапка берилиши дагы канчалык маанилүү экендиги жөнүндө дагы айтылды. Өзгөчө 4 көчө боюнча айылтылды, көрдүңүздөр, бул бейтарап статусуна ээ болду. Себеби деген бизде согуш боло берет болчу. Бул жакта жашагандар балким билбейсиздер, но биз ошол жакта жашагандыктан бизге бул жакыныраак да. Элестетиңиз, кайсы эне өзүнүн баласын согушка жиберип өлтүрүп ак кепенге ороткусу келет. Аны эч ким каалабайт, Тажикстан тарапта карабайт, биз дагы каалабайбыз да. Азыр достукка келгендигибиз, бул өтө жакшы, чек араларыбыз өзү точка коюлганын биз Баткен эли ошону эңсеп жүргөнбүз да. Ошол күн бүгүн болду буюрса, жакшы, рахмат. Бүгүн ийне жибине чейин айтып, өткөндөгө караганда мындай кенен баяндама жасап, толук кандуу түшүндүрүп берди. Жалпысынан бул мындай чек аранын бүткөндүгү бул өтө туура чечим болду. Биз буну көптөн бери күткөнбүз. Мына 100дөн ашык биздин убагында мекендештерибизден айрылдык. Ушул чек арабыз чечилсин деп мындай көп мындай ызалуу оор күндөр баштан өттү. Мунун баары артта калып, Кудай буйрса, чек аранын баары аныкталганы бул тарыхый чечим. Ал эми Баткен районундагы Тажикстан менен алмашылган достук айылынын тургундары үчүн 71 үйдүн курулушу алдыдагы 3 ай аралыгында бүткөрүлөрү айтылды. Баткен облусуна иш сапары менен барган мамлекет башчы Кыргызстандын чеги Баткенден башталаарын, мына ушул чек арада дүрбөлөң болсо, бүтүн Кыргызстанга доо кетерин белгиледи. Президент чек аранын толук такталышы менен бул маселеге чекит коюлганына ишенимин билдирди. Ажо көчүүгө туура келген тургундарды мамлекет көңүл сыртында калтырбай, мыкты шарттар менен заманбап үйлөрдү салып берүүнү өз мойнуна алаарын кошумчалады. Кудай буйрса, чек арабыз такталып түбөлүккө чечилди. Көчүүгө туура келген баткендик туугандарыбызды көңүл сыртында калтырбайбыз. Мамлекет мыкты шарттар менен жаңы заманбап үйлөрдү салып берүүнү өз мойнубузга алабыз. Мындан ары Кыргыз-Тажик чек арасы тынчтыктын, бейпилдиктин чек арасы, ынак коңшулук кызматташуунун чек арасы болот. Баткенде бейпил турмуш өкүм сүрүп, жалпы журтубуздун санаасы тынчыйт. Норуз менен Кудай буйрса жаңы жашоо башталат. Ошондой эле 31 мартта Кожентте 3 мамлекеттин президенттери чек аралардын кесилишкен чекити боюнча документке кол коерун парламент жыйынында Камчыбек Ташиев билдирди. Ал белгилегендей, документ андан кийин Жогорку кеңештин кароосуна киргизилип, ратификациядан өтөт. Ал эми мамлекет башчы Садыр Жапаров 31 мартта Тажикстандын Кожент шаарында өтө турган Ноорузду чогуу майрамдоо, Борбор Азия элдеринин тынчтыгын жана биримдигин символдоштурган жакшы салт болуп калат деген ишенимин билдирип, ага катыша тургандыгын билдирди. 4 жылдын ичинде чек араны ой чуңкурунан бери жакшы билген адистер менен бел чечпей иштешип, жети өлчөп бир кесип, бир айылдын эмес, бүтүндөй Кыргызстандын кызыкчылыгы деп олтуруп, акыры жөнгө салууга жетиштик. Албетте ата-бабаларыбыздан бери медер тутуп, мекендеген айрым жерлерибизди алмашуу оңойго турган жок. Ошентсе да эки мамлекеттин чек араны тактоо боюнча өкүлдөрү эки жактын кызыкчылыктарын ортого салып, талашып тартышып, кызыл чеке болуп олтуруп, акыры Кыргыз-Тажик чек ара сызыгы такталып өттү. Чек араларыбыздын толук такталышы Кыргызстандын көз карандысыздыгы менен бүтүндүгү чыңдалгандыгын айгинелеп турат. Кудай буйрса 31 март күнү Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан 3 мамлекеттин чек аралары кесилишкен жерде 3 өлкөнүн президенттери жолугушуп, ноталар менен алмашабыз жана 3 өлкө биргелешкен декларацияга кол коюшуп, түбөлүк достук, түбөлүк ынак коңшулук мамилелерди бекемдейбиз.
Кудай буюрса, мындан ары Баткен чегарасында жайгашкан мекендештерибиздин кооптонуу менен кечирген ар бир күнү бейкапар турмушка айланат. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 16,84 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, аны өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталып, чегара талашына чекит коюлуп олтурат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Чегара маселесин чечүүдө элдин назарын өзүнө буруп, упай топтогусу келгендер да болбой койгон жок. Кыргыз менен тажиктин чеги такталып бүткөнүн алгач колдоого алып, кийин айтканынан кайткан эл өкүлү Султанбай Айжигитов апта ичинде коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Анын каршы чыгышы фракция мүчөлүгүнөн да четтетти. Ошентип 19 март күнү Жогорку Кеңештин пленардык жыйынынын жүрүшүндө ал Ыйман Нуру фракциясынын лидери Динара Ашымованы кызмат абалынан аша чапты деп айыптап, аны кечирим суроосун талап кылып чыккан жайы бар. Ошол эле күнү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Айжигитовдун буга чейинки билдирүүлөрүнө факт менен жооп берип, аны менен катар депутаттын жашырып жүргөн бир нече кыңыр иштери да ачыкталып калды. Эми мыйзамга ылайык анын депутаттык мандаты жокко чыгышы күтүлүүдө. Баткеним деп Жогорку Кеңештин трибунасында күйүп пушканы менен чегара чырында бир да жолу басып барбаган, жада калса Баткендин кайсы айылы, каерде жайгашканын жакшы билбеген депутаттын акыркы аракеттерин эл өзү баалап алар. Бул күндөрдө Султанбай Абдрашитович бир да жолу барып койгон эмес Баткенге. Мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турам. Чечилип аткан нерсени, значит, бардыгын булар ham ойлоп туруп, ошого барышты да. Кийин тарых жооп берет, анан тарых тиги буда атпай, тарых сопсонун эле жооп берет. Кыргыз-тажик чегарасын ратификациялоо маселесинде Султанбай Айжигитов жалгыз каршы пикирин билдирген депутат болуп калды. Маалым болгондой, депутат баштапкы талкууда биринчилерден болуп чегаранын чечилишин колдоп чыккан. Тактап айтканда 27 февралда Жогорку Кеңештин 6 комитеттин жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев берген отчетунан кийин өзү берген сунуштар эске алынганын белгилеп колдоого алган. Андан көп өтпөй 5 март күнү буга чейин айткан пикирлеринен кайтып достук айылынын тажик тарапка өткөнүнө нааразычылыгын билдирген эле. Фракциянын убактысын колдонуп, каршы пикирин билдирген Айжигитовдун бул кадамын Ыйман Нуру фракциясы талкуулап, мүчөлүктөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Парламенттеги комитеттердин биргелешкен жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Айжигитовдун билдирүүлөрүн жоопсуз калтырган жок. Буга Айжигитов боюнча бир нече маалымат чогултканын белгилеп, ал дээрлик 5 жылдын ичинде Баткенге 9 жолу гана барганын, 2022 жылдагы чегара чатагы маалында бир да жолу бут басып барбаганын маалымдады. Ал күндөрдө эстен чыгарбагыла туугандар. Бул күндөрдө Султанбай Абдрашитович бир да жолу барып койгон эмес Баткенге. Мына, пожалуйста, справка турат. Бардым десе айтсын. Бир дагы адамга жардам берип койгон эмес. Бир дагы солдатты, же бир дагы ошол жердеги жаранды моралдык колдоо кылган эмес. Ошондон кийин 24-25 апрель 2023 барыпсыз Баткенге. 27-28 июль бир күндөн 2023 барыпсыз. 29-30 март 2024 барыпсыз. Всё. 22-16 сентябрдан кийин бир да жолу барып койбопсуз. Вот, пожалуйста. На ваше выступление ответ. Секрет эмес информацияны айтайын. Болгону 6 жыл иштепсиз. Так. 6 жыл иштепсиз. Болгону начальник отделениеге чейин жетипсиз. Так. Майор званияда кетипсиз. Так. Бир чоң бир начальник управления, начальник бир какой-то бир чоңураак кызматты иштеп, чоң деле эмени аткарбапсыз. Так. Бул жерде сиздин личный делоңуздан алдым мен эч кандай бир чоң спецмероприятияга катышып, же болсо кандайдыр бир заслугаңыз да жок экен. Наоборот, взысканияңыз көп экен. Аларды айтпай эле коеюн. Взысканияңыз көп экен. Анан жанагы бир эле айт эле деп атасыз, бир нерсени айтып коеюн, өлүп кетсин эми, не болсо ошо болсун. Сингапурга кетип калганыңызды да билебиз.
Ажигитов губернатор кезинде да, депутат учурунда да баткендиктерден бир да жолу кабар албаганын, аталган аймактын эли да айтып чыкты. Жергиликтүү калк УКМК төрагасынын келтирген жүйөсүнө далил катары кайрылууларды жасашты. Султанбай Ажигитовду билебиз, 2 жолу губернатор болгон, эме болгон, бирок акыркы жылдарда келип өзү мындай элдин немеси менен маалымат алышып, элди кабар албагандыгы кичине чекеси билинип ушеттен тайын болуп турат да. Мен бул маалыматты бүтүн Кыргызстанга көрүп туруп, Ажигитовдун маалыматын көрүп туруп, ишенип алып, кээ бир мындай бир немеге тууру келбеген сөздөрдү айтып атышаттыр да. Мен муну көп эле экен Кыргызстандын аркы чекеси, мисалы үчүн Көлдүк, Чүйлүк, Таластык, Оштуктар билбейт да биздин Баткендин кандай абалда жашап атканыбызды. Анан маалыматта түшсө эле болду деп кыйкырып жатып калат экенбиз. Ушуга эми мен эли журтубузду, Кыргыз мамлекетинин немелерин айтат элем. Карап, бир маалымат чыкса, чын төгүнүнү карап, ошого карап комментарий жазып үйрөнсөк, жазат десе ар экен жаза бербей. Айылдын эли ушундай кубанычтуу майрам күндөрдөй өтүп жатат да бизде азыр. Рахмат айтабыз элдин атынан ушундай немелерге. Энди элдин ичинде аны медалдын 2 бети бар. Бир жак жакшы бети бар, жаман бети бар. Ар түрлүү сүйлөгөн, көрбөгөн адамдар ар кандай сөздөрдү айтып, ар нерсе деп атышы мүмкүн. Жок, бүгүнгүдөй жакшы чечим муну колдойм жасай аласың. Муну бизге бир Алла берди. Шул 2 баштыктын өмүрүн берсин. Мындан ары элге да кызмат кыла берсиндер. Ошондой эле Камчыбек Ташиев Ажигитовдун буга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылганы боюнча да ачыктады. Төрага мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер соттуулугу жана кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу БШКга маалымат берүүгө милдеттүү экенин белгилеп, ал эми Ажигитов мындай маалыматты БШКдан жашырып койгонун мисал келтирди. 17 жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк-пияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статья которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запросту жөнөттүм. Ушундай справка барбы десем, аларда жок экен. Центр избирком өткөндө маган айтырып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп, Ажигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ушу ратификациядан коркуп кетип алдырып койду окшойт депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен Центр избиркомго бердим. Ал эми эл өкүлү Султанбай Ажигитов чегара маселеси боюнча айткан позициясынан кайтпай тургандыгын белгилеп, буларга токтолду. Чегара жөнүндө мен айтыңыз да, эмнеге? Мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турам. Башка сүйлөштүн кереги жок да, кажети жок. Эми сиз мага личный мени фамилиямды атып, күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камчыбек Кыдыршаевич, азыр сиздердин колуңуздарда күч да силердин колуңарда, акча да силердин колуңарда, СМИ да силердин колуңарда. Акча жөнүндө айтыңыз. Давайте не будем там друг друга здесь полемику устраивать. Причем тут бардыгы ресурстар силердин колуңарда. Эмне десеңер жараша берет. Андай эмес. Мен факт, я Султан Иванович, давайте вот так. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз сүйлөп атканда мен сизди перебивать. Я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть. Политику не надо играть. Знаете что? Знаете что? Я перечисляю здесь факты. Я вас не обвиняю. Вас будет обвинять органы, которые соответствующие. Да. Я по факту вам, факты перечисляю вам. Кыргыз-тажик чегараларын тактоо иши оңойго турган жок. Дээрлик 4 жылга чукул убакыт аралыгында ар бир метр, сантиметр жерди аныктоо чоң түйшүк жаратты. Бул иштер аяктаганга чейин чегарага чектеш жашаган элдин жашоосу да жеңил болбоду. Мына ушундай оор күндөрдү баштан өткөрүү менен бүгүнкү күндө көп жылдар бою талаш жараткан чегарага чек коюлду. Көпчүлүк эл муну колдоого алууда. Деген менен эл ичинде нааразы болгондор да жок эмес. Алардын бири дал ушул Султанбай Ажигитов. Позициясы жок депутаттын бул кадамы катуу талкууга да жем таштады. Баягы мурда мен сунуштаган
пикирлердин бардыгы эске алыныптыр деп туруп, анан кайра 3-4 күндөн кийин эле ошо достук айылын белгилеп жогосом да кээ бир жерлерди ошо 4 көчө жөнүндө дагы пикирин тескери билдирип койду. Бул деген мен ойлойт элем бул туура эмес. Баягы депутат катары деле, жаран катары деле мурдагы ошол Баткен облусун башкарган жетекчи губернатор катары деле бул айткан сөздөрү туура эмес айтылды деп эсептейм. Себеби дегенде бул эми эки элдин чечилген маселени кайрадан козутуп, элдин пикирин бурганга аракет кылган саясатчы туура эмес пикир билдирип койду. Пост ачып ийди, муну минтип ийди, Тажикстанга прямой проход ачып койду. Бул чечилип аткан нерсени, значит, бардыгын булар ham ойлоп туруп ошого барышты да. Метрине метр албатпайбы. Не кылыш керек? Эми бу Айжигитовге айтарым, эми сабырдуулукка келип эле элим туура эле чечилиптир. Кыргызстандын келечеги экинчи ок атылбайт. Ошол жерге граница коюлат, тосулат, чегарачылар турат, башка болот, жыргал жашоого өтөбүз деген түшүнүк менен элге айтыш керек да. Ал эми өзүнүн деңгээлинде сүйлөдү, өзүнүн оюн айтты. Бирок мен өзүм жеке оюм ал кишини мындай бир элдин баардыгы эле ээрчип мындай түшүнүксүз калбаш керек. Мен ойлойт элем, бүгүнкү күндө чегарага чекит коюлду. Мисалы үчүн ушул убакка чейин 1-2 жолу губернатор болгон экен а киши. Ошол кошулуп барып чечпейт беле, же ага чейин чечпейт беле, же ага чейин сунуш кылбайт беле, же депутат болгондо келип ушул маселени биринчилерден койбойт беле. Мисалы үчүнчү анан баягы бышкан ашка сынчы көп дейт эмеспи? Бүткөн ишке тыңчы көп депчи. Анан мунун бүтүп калышы бул азырдагы айтылбаган көп нерселер бар да. Анан кийин тарых жооп берет, анан тарых тиги бу деп атпайбы? Тарых сопсонун эле жооп берет. Буга кийинки урпактар, келечекте Кыргыздын келечегиндеги урпактар түшүнсө кийин эң чоң рахматын айтат да, ыраазычылыгын айтат. Кыргыз-тажик чегарасын ратификациялоо маселесине байланыштуу 90 депутаттын ичинен жалгыз Айжигитов каршы добушун берип, бул позициясынан кайтпай тургандыгын белгиледи. Анын мындай кадамы интернет желилеринде популизм катары да бааланды. Бул тууралуу коомдук ишмер Илим Карпбековдун айткан пикири социалдык баракчаларда таркап жатат. Бирок Айжигитов мырзаны колдоп, мынакей, молодец Айжигитов мырза, мынакей биздин эркектер депутаттар ушундай болуш керек деп айтсамчы, конечно, албетте мени да азамат мына Кыргыз үчүн мынакей күйөт экен, тигинтет, минтет экен деп баары колдошот. Бул популизм деп коет муну. Себеп дегенде, туугандар, бая күнү согушта эмне Айжигитовдун баласы өлдү деп ойлойсуздар ошол жерде. Айжигитовдун баласы өлгөн жок. Айжигитовдун туугандары өлгөн жок. Айжигитовдун жакындары өлгөн жок ал жерде. Карапайым эле силердин ошол жерде чегарада жашаган адамдардын балдары өлдү. Карапайым эле силердин армияга барган балдар ошол жерге барып согушка барып өлдү. Ошентип дагы 34 жыл өлө берет чечилбей. Ар дайым бирөө чыгып туруп, Кыргызстан сорулуп кетип, эми мейли ушул экен, келчи чечип салалы деп чыгарганда, сөзсүз түрдө ошо Айжигитовго окшогон бирөө турат, ура патриот кылып чыгат, упайларды алат деп бербеш бул жерлерди аңпын дейс, кийин согушка келгенде ал барбайт. Сөз башында белгилегендей, чегара маселесине чекит коюуга көп күч жумшалды. Дипломатиялык жогорку чеберчиликтин артында гана талаш тартыштар чечилип, бир келишимге келүү 3 жылдан ашык убакытты талап кылды. Бул багытта көп жылдык тажрыйбасы бар коопсуздук кызматында жана чегарада кызмат өтөгөн ардагерлер чегараларды тактоодо утуу же утулуу болбой тургандыгын айтышууда. Мындан улам ар бир жаран бул маселеде туура түшүнүү менен кабылдашы керектигин белгилешет. Эми бул bir günde yol bolsa bir ayda çeşilgen yok. Büt Kırgız eli mamleket köylü oturu. Kança degen yıllar, kança degen yoluguşu, Tajikistan'a barışı, alar bizge geçip degende ar bir metrin takta oturup, nakır uşunda bir jintıqa geldik. Geçiyorum buna Jogorku Kengeşte Kamçı Kıdırşaş kartam jardamından tak kança jer kayda getdi, kança jer bizge öttü dep bарын buna jetkilip düşündürüp berdi okşayt. Bu yerde albatta Koyunkan төрағасы Камчы Кыдыршаевтың еңбегін баса белгілеп кетіш керек. Ана негізі мындай да, мысалы, қандай ғана мамлекет болсын, ошол чегарасын акыркы метри чечилгенче бул мамлекет биз толуккандуу көз карандыс болуп деп айтышка болбойт. Мына эми азыр ушундан баштап ратификация болду, эми президенттер кол коет, Кудай берсе, ошол кол күндөн баштап казыктар кагылат, зымдар тартылат. Ар жак бетти силердики, биз өтпөгөндөр, бер жак бетти биздик, биз өтпөйбүз деп маселе койдугандан кийин ошол мамлекет
толық қанды егеменділік болды деп есептесе. Мен сүйінгенімін ойладым. Ушу чегара маселеси чечилип атат деп. Ушунча жылдан бери биз күткөнбүз да мунучу. Ошон үчүн бул жакшы чечилген маселеге азыр биздин менин коллегам Айжигитов мен ал кишине сыйлачумун. Эми бүгүндөн баштап сыйлабай калдым. Себеби ушунчалык популизм дегенин көрсөтүп, тескери сүйлөп, бул өзү билимдүү. Ошо билимдин көрсөткүсү келип атат да. Мен акылдуумун силерге караганда дегендей кылып. Андан кийин орусча айтканда пошло поехало. Андан арынан жанагыдай карама-каршылыктар болуп калды. Ошон үчүн азыр абдан туура эмес кылып атат Айжигитов. Айжигитовдун көчөгүнө Камчыбек Кыдыршаевичтин по полочкам баарын тең ордуна коюп, эмне кандай адам экенин, эмне кылып жүргөнүн ошондо да каяш айтып атат. Бул туура эмес. Бөлүп жаткан кезекте эки жак тең утат, эки жак тең утулат да. Чегаранын кандай туура бөлүшүнө аларда дагы, тажиктерде да, бизде дагы жанагы адамдар ар кандай сөздөрдү айтып чыгачат, бирок эң биринчиси биз эмнени жеңдик? Бизде саясий коопсуздук пайда болду, аскердик коопсуздук пайда болду, экономикалык коопсуздук пайда болду. Анан кийин биз эми сөздүн чынын айтканда, азыр менин оюмча эки чоң нерсеге аябаганда чоң көңүл бөлүшүбүз керек. Ал бул албетте биринчи чегараны делимитация, демаркация, чегараны жанагындай генерал полковник Ташев айткандай бүт чегара белгилери коюлат, керектүү жерлерге тикенек зындар тартылат, керектүү жерлерге ушундай болуп бөлүнүп бүткөндөн кийин ушул маалда биз деген эмне иштешибиз керек? Мен жекече оюм боюнча мына 30 жылдын ичинде биз чегарада ар кандай тартыш боло туруп, ошо эки жакта тең, биз жакта дагы, тажик тарапта дагы балдар 30 жыл мурунку балдар азыр 30га чыкты. Андан кийинки балдар мектепте окуп атат. Ошолордун оюнда кыргыз менин душманым же тажик менин душманым деген нерсени жок кылышыбыз керек да. Белгилей кетсек, Султанбай Айжигетовдун кайрадан каршы билдирүүсүнөн кийин Жогорку Кеңештин Ыйман Нуров фракциясы депутаттуу мүчөлүктөн чыгарган. Ал эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев анын билдирүүлөрүнө кечээ парламенттеги комитеттердин биргелешкен жыйынында жооп берди. Төрага Айжигетов боюнча бир нече маалымат чогултканын белгилеп, ал дээрлик 5 жылдын ичинде Баткенге 9 жолу гана барганын, 2022 жылдагы чегара чатагы маалында бир да жолу бут басып барбаганын маалымдады. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Жол эрежесин бузган айдоочуларга болгон көзөмөл күчөдү. Акыркы мезгилде жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен учурлар көбөйгөн. Былтыр жалпы 7102 жол кырсыгы катталса, анын кесепетинен 700дөн ашуун адам каза болуп, 10479 киши ар кандай жаракат алган. Мунун ичинен 2613-ü жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусунда жүз берген. Мындан улам жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы тарабынан бөөдө кырсыктарды алдын алуу максатында рейдтик иш-чаралар байма-бай уланып жатат. Анда такси, кайра жабдуу, унаасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып алгандарга, мопед, скутер башкаргандарга, мас абалында рульга отургандарга түшүндүрүү иштери алып барылып, эрежени сактабагандарга мыйзам чегинде чара көрүлүүдө. Бул иш-чара республиканын бардык аймактарында уланууда. Маселен, Жалал-Абадта автоунаасын мыйзамсыз караңгылатып алгандар көбөйгөн. Ага ылайык рейдтик иш-чарада терезесин караңгылатып алгандарга басым жасалып, автоунааларды айып короого киргизүү башталган. Кесиптешим Асет Сыдыкова дагы кызматкерлер менен бирге рейдке чыккан. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Kayruva dev oldu. Kayruva! Жалал-Абад шаарында автоунаасынын терезелери мыйзамсыз караңгылатып алгандарга рейд жүрүп жатат. Агалайык бүгүн 18 мартта автоунаасынын терезелерин атайын мыйзамсыз күңүртөп караңгылаткандар аныкталды. Катарында бул Kia үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу маңдайкы терезесин өз билемдик менен караңгылаткан үчүн токтотулуп, жеринде протокол түзүлүп, тонировкасы алып салынды.
мыйзамсыз караңгылатылган автоунааларга рейд жүрүп атат. Азыр эле маңдайына жабышыралыптыр. Бул өз негизи мыйзамдуу кандай болот? Негизинде бул мыйзамсыз. Азыркы учурда 2 капталгы терезесине гана уруксат берилген Кыргыз Республикасында. А бул айдоочу маңдайгы терезесине, лобовой терезесине караңгылатып алганы үчүн азыр токтотулуп, тиешелүү болгон протоколдор толтурулуп, инспектор тарабынан мыйзам чегинде сейрип жолунан tutат. Азыр айдоочу эмне деп айтып атат негизи? Билген эмесмин деп атат, эми азыр билген эмеспи, билгенби анысы бизге караңгы да. Рейдтеги ишаранын жүрүшүндө терезесин мыйзамсыз караңгылаткандар, жол эрежесин оодоно түрдө бузуп, бейбаштык кылгандар, айдоочулук күбөлүгү, техникалык паспорту жок унаа башкаргандар биринин артынан бири айып короого киргизилди. Жалал Абад шаарынын аймагында 2 жерде айып короо бар. Алардын бири Көк Арт кичи районунда жана каланын негизги көчөсү Түмөнбай Байзаковдо жайгашкан. Учурда 2 айып короодо болжолду 200 тегерегинде унаа токтотулуп турат. Көпчүлүгү кырсыктан кийин өз убагында салыгын төлөбөгөндөр жана документи жок унаа башкаргандардын автоунаалары. Айла тарабынан 2 тонировка кирди, бири Мерседес, бири Жигули. Туура эмес парковка кылгандан 4 машина кирди. Ушул кызмат болуп атат. Баары гайлар аркылуу алып киргендердин баары кирип ушул жерде турат. Дагы суроо бере берин келип калды. Жалпысынан канча машина бар бул жерде азыр? Жалпысынан 100 ашыгыраак бар да. Канча айдан бери? Мурун киргендер 2 айлыгы бар, 6 ай турганы бар, 2 ай турганы бар, 10 күн, 3 күн, 5 күн тургандар бар. Ураганга түшкөнү бар, без документ киргендери бар. Бүгүн дагы без документтерди алып кирип атат. Туура эмес койгондордун баарын алып келип атат. Ачып коеюн. Каланын аймагына 24 саат ичинде 20 миңге жакын автоунаа кирип чыгып турат. Рейдте бардык кыймыл тыкыр көзөмөлгө алынды. Бул учурда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлерине баш ийбей, бейбаштык кылгандар да болбой койгон жок. Taşçı! Ne? Taşlara ne oldu? Ne diyorsun? Hiç yok dedi. Taşçı var. Basam var. Atam ol. Şurasına da genç. 5 saat жумуш убагында, 5 saat аз 5 saat болот жумуш убагында мыйзамсыз айнектерин караңгылаткан айдоочулар 6 айдоочуга протокол толтурулуп, айдоочулук көлүгү жок башкарган айдоочулар 4 автоунаа айып короо кирди. Аларды өзүңөр көрдүңөр. Ушундай эле иш чара бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарынын аймагында дагы эле уланат. 2 ай 17 күн болду бүгүнкү күндө. Ошол күндө 141 айдоочу ошол мас абалында айдоочу кармалган. Ошол эле жылы былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл айдоочулар аябай көп болуп атат. Ушул орозонун күнүндө гана бир аз азайган эле болбосо, бул 2 айдын жыйынтыгында мас айдаган айдоочулар аябай көп болуп атат. Андан сырткары ошол айнектерин баягы алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатылган айдоочулар дагы
көбүн эсе бирок учурунда кармалып жазасын чара көрүлүп атат. Күн жылыгандан тарта мопед, скутер башкаргандар көбөйөт. Тилекке каршы алардын катышуусунда жол унаа кырсыктарынын өсүүсү байкалууда. Талдоого ылайык скутер, мопед айдагандар жашы жетпеген өспүрүмдөр жана чет өлкөнүн жарандары болуп, документтери жок. Учурда алардын жоопкерчилигин күчөтүү талабы каралып жатканы белгилүү. Жол эрежелерин өздөрүнүн баягы айдоочулук маданиятын билип, жолдо жүрүүдө жол эрежесин так сактап жүрсө, буга чейинки иш-чараларда мисалы биз ошо скутерлерди бүгүнкү күндө аябай көбөйүп кетти. Ошол эле Яндекс компаниясы тарабынан да ачылган скутерлерге байма-бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз жолдо жүрүүдө. Буга чейин дагы азыр бир 4 факт катталып калды. Ошо скутер менен именно жол кырсыгы жасалган. Аларга дагы жолдо жүрүү эрежелерин толук кандуу жеткирип атабыз. Эки миң 25 жыл башынан бери өлкө аймагында 600дөн ашык жол унаа кырсыктары аныкталган. Анын кесепетинен 800дөн ашык жарандар ар кандай жараат алып, 10дон ашууну өлүм менен коштолду. Жол унаа кырсыктарынын 90% айдоочулардын күнөөсү менен коштолуп, жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен учурлар көбөйгөн. Катталып аткан жол унаа кырсыктарынын дээрлик 38% ушул жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү фактысы менен көбүрөөк катталып атат, айрыкча Бишкек шаарынын аймагында. Ошондой эле мына күн жылып азыркы учурда мопед, скутер, самокат өңдүү жеке мобилдүү каражаттардын да катышуусунда тилекке каршы жол унаа кырсыктарынын саны өсүү темпи байкалып атат. Бул багытта бүгүнкү күндө биз тараптан тийиштүү укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгуу менен рейдтик иш-чаралар күчөтүлүп жатат. Анын алкагында мына биздин талдоонун негизинде көпчүлүк мопед, скутер айдаган жарандар ушул эч кандай документтери жок чет мамлекеттин жарандары болуп атат жана жаш өспүрүмдөр айдаган учурлар көбүрөөк катталып атат. Көпчүлүк ушул тез жеткирүү доставка кызматында иштеген айдоочулар болуп атат. Рейд учурунда аныкталып атат, алар эч кандай тийиштүү документтери жок, чоң жолдорго чыга койгон учурлар да абдан көп катталып атат. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан аларга кошумча категориясын берүү каралып жатат. Ал категорияны алуу менен мопед, скутер айдаган жарандарды автоунаага теңдештирилип, жоопкерчилиги катардагы айдоочу катары каралып атат. Каралуу сунушталып атат. Ошондой эле бүгүнкү күндө орозо учуру болгондуктан мас абалында унаа башкарган жарандардын саны дагы кескин азайды. Башка учурларда бир жуманын ичинде мас абалында унаа башкарган жарандардын саны 450-500ге чейин жетсе, бүгүнкү күндө алардын саны 100-100ге чейин болуп жатат. Өткөн 2024 жылы жалпы 7102 жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 700дөн ашуун адам каза болуп, 10479 киши ар кандай жаракат алды. Ал эми 2023 жылы 7000ге чукул жол кырсыгы катталган. Андан 783 адам каза болду. 2022 жылы болсо 7040 жол кырсыгынан 11049 киши жаракат алып, 690 адам жашоо менен кош айтышкан. Статистиканын жыйынтыгында көз жумгандардын сандык пайызы өсүүдө. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Күндеми жыйынтык программасы үчүн. Соңку кездери Ош шаарындагы мыйзамсыз ээлеп алган, кызыл сызыктан ашып кеткен имараттардын көбүн сүрдүрүү иштери кызуу жүрүүдө. Алдын ала имараттарга кызыл белгилер коюлуп, снос сөзү Ошто трендке айланды. Эми бул сөз Жалал Абадта дагы кеңири колдонула баштады. Анткени калаада жолдор кеңейип, жаңыланып жаткандыктан бир катар турак жайлар жана имараттар буздурулуп, жылдырыла баштайт. Алсак Жалал Абад Бек Абад жолунун экинчи этабы башталышы менен 46 үй жарым-жартылай сүрдүрүлөт. Алардын эң азы жарым метр деп белгиленсе, эң көбү болжол менен 5 метрге чейин жерди бошотуп берет. Жалал Абад шаарынын Ош-Бишкек трассасына чейинки 6 чакырым жол кеңейтилип, 4 тилкелүү жаңы жол, тротуар салынып, көрктөндүрүлөт. Деген менен жергиликтүүлөрдү кенемте маселеси тынсыздандырууда. Анткени көпчүлүктүн үйлөрү жол боюнда жайгашкандыктан турак жайынан жарым-жартылай ажыроо алдында турат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Сөрпөрдө жашап турабыз да, неме кылабыз? Августка чейин ушу 6 километрде
кепилдик катын жазып берем. Жалал Абад шаарындагы 46 турак жай жылдырылат. Алардын арасында Нурмухамед Рахмановдагы үйүнөн 1 метрден ашык жерди бошотушу керек. Анткени Жалал Абад Беговат жолун оңдоонун экинчи этабы башталып, жол кеңейтилет. Мындан улам жол четинде жашаган тургундар жарым-жартылай үйлөрүн жылдырышы керек. Менин үйүм жолдон кыйла алыс жайгашкан. Бирок дагы жылдырышым керек болуп жатат. Ушул жерде 3 бөлмөлүү үй бар. Анын 2 бөлмөсүндө жашап жаткам. Буга катар навестер дагы бузула турган болуп жатат. Үйдү жылдыра турган болсом, анда жашаганга мүмкүн болбой калат. Мен өзүм кайра куруп алганы алым жетпейт. Эгер компенсация берилсе, башка салып алсам болот. Каарманыбызга кошуна жашаган Кимсанбай Турсунбаев 4,5 метрдей жерди сүрдүрүшү керек. Тактап айтканда, анын жол тараптагы турак жайы толугу менен бузулат. Турсунбаев байбичеси менен турат. Алардын бузуу иштерине чамасы келбейт. Мындан улам кошумча киши жалдоого аргасыз болоорун айтып, компенсация төлөнсө деген ойдо турат. Төрө 40 экен. Кандай болот экен? Ошондо кайсы жерге чейин жылат экен? Менеки келип. Кече өтөш көрсөтүп кетти. Менеки келиптир. Өткөндө мэрияга барганыбызда силерди нааразы кылбайбыз деп жазып калышкан. Эми госрегистрден дагы келип өлчөп каражатын чыгарып берет экен. Эми буларды тезирээк бузсаңар жолду эртерээк бүтүрөбүз дешти. Ага эми 2 уста алып келсең деле акысын төлөш керек болот. Ошон үчүн алдын компенсация бергиле. Усталарга буздуруп алалы деп айттык. Жалал Абад Беговат жолундагы бузула турган турак жайлардын кызыл сызыкка чыкканы же чыкпаганы аныктала элек. Болгону жол кеңейтилгендигине байланыштуу үйлөрдүн эң азы жарым метрден болжолду 5 метрге чейин жылдырылат. Мындан улам жергиликтүүлөрдүн маселеси кайрадан эле компенсацияга барып такалууда. 370 жазып кетти өкмөттөн. Шуну бузабыз дейт. Наригиде 4 хана үйүм бар. Жашап аткан үй. 3 метр келет экен ал. Ошондо 2 хана полностью жоголот дейми? Şunga kompensasiya to'laymiz deb meriyaga chaqirdi, xudo xolasa to'lasa kerak. Biroq unga chayin yashaganga sharoitimiz yo'q. Endi buz desa buzamiz. Shunday kompensasiyani ertaroq bersa, xudo xolasa anan biz shuni qishga chayin qurib olsak degan o'yimiz bor. Pol 30 metr uy buzilib turibdi. Основной uyimiz ko'cha joqda da. Aytib o'tmaymmi? 10 komnata uy bo'ldi. 8 komnata uy, 2 komnata ayvon bo'ldi. Oşon to'lab bersa yaxshi bo'ladi-da, konfiskatsiyasi bo'lsa, hozir buzib yuratirgan bo'lsa, biz o'tira turgan uy ham yo'q bo'ladi. O'sha kutib turamiz, meriyadan kelamiz degan. Ушул тапта Жалал Абад шаарынан Барпайыл аймагына карай жол менен үйлөргө чейинки аралык тазаланып жатат. Жаңы жолдун эки тарабына жөө адамдар басуучу тротуар салынып, жарыктандыруу орнотулуп, жашылдандырылат. Жолго мына эски асфальт алынат, капитальный ремонт болот да. Шагыл төшөлүп 40-50 60 сантиметр чейин жол көтөрүлөт общий. Анан 13 метр болот жол. Эки слой асфальт болот. Тротуарлар тотору менен общий 22 метр болот жолдун турасы. Узундугу общий 6 километр. Азыр 1 километр 300-дөн баштадык. Анан мында основание жасап алгандан кийинки жерде өтөбүз. Жака. Ошол азыр тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Анан мына жерде үйлөр жылыш керек эле. Az çeçillik, şunu meriya etraf çeçip berse bizge баштайт да, ошо немени засыпкасын баштайт элек. Ирелештирүүнүн негизинде Барпайыл өкмөтүнөн Жалал Абад шаарына кошулган аймактагы жолдун 1 чакырым 300 метри 4 тилкелүү болуп кеңейтилет. Учурда шаардык мэрия тиешелүү кызматтар менен кошо тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алар кеңейткенге каршылык көргөзбөдү, түшүндүрүп айттык. Жол эми шаардын эң негизги шаарга кирүүчү жолдордун бири. Бүгүнкү күндө тар 2 катар эле машина өтө алат. Ошон 4 парасол кылалы десек, ага эл деле колдоду. Эң негизгиси биздин мүлктөрдү, биздин үйлөрдү независимый оценщик менен жакшылап баалатып берсеңер дейт. Аны эми независимый оценщик өзүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ошонун тарифтеринин негизинде баалайт. Ошолордун биз компенсациясын төлөп берүү жагын колго алганбыз. Акча каражаты биздин местный бюджеттин эсебинен төлөнүп берилет.
Жалал Абад Бек Абад жолу 4 категориядагы жол болуп эсептелип, курулушу капиталдык салымдар аркылуу каржыланат. Жол транспорт министрлигине караштуу болгондуктан курулуш тиешелүү кызматтар тарабынан көзөмөлдөнөт. Жолдун ортосундагы огунан ак сызыгынан 13 метр бул бетине, 13 метр экинчи тарабына кеңейтилет. Ошо 13 метрдин ичине кирип калган стройка болобу, забор болобу, үй болобу алынат. Азыр буга центрден баштап барып айыл өкмөтүнө чейин биздин 3-километрге чейин 4 тилкелүү жол болот. Анан тиги барып айыл өкмөтүнөн тиги Газпромго чейинки аралыгы 2 тилкелүү болот. Бирок 26 метрге жолду баары бир кеңейтилет. Адистердин айтымында мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жер тилкесин жеке тараптардан алууга мыйзам жол берет. Эгер жер тилкесинин токтом же сатып алуу келишимдери сыяктуу мыйзамдуу документтери болгон учурда жеке менчик ээсине компенсация төлөнөт. Мындай практика Жалал Абадта гана эмес, өлкөнүн башка аймактарында дагы болуп келген. Жолдорду кеңейтүүгө, тротуарларды кеңейтүүгө, ошол эле жанагы биз лотокторду орнотууга, электр чубалкаларын, мамычаларын орнотууга жер тилкелери бул эми мамлекеттик жана коомдук муктаж болгондугуна байланыштуу 68-беренесинде так жана даана көрсөтүлгөн. Эгерде жеке тараптын жергиликтүү бийлик менен келишимдин негизинде гана өтөт, келишимде ошол баага сатып алып компенсация төлөнө турганы көрсөтүлөт. Жер тилкесинин баалоо боюнча атайын бекитилген, өкмөттүн токтому менен бекитилген норма бар. Бул боюнча жанагы көз карандысыз баалоочулар жумуш алып барат. Ар бир метр квадраты эгерде курулуш болгон болсо, мыйзамдаштырылган өзү колдонуп жүргөн курулуштардын баарына төлөнөт. Жалал Абад Бек Абад жолунун жалпы узундугу 11 чакырымды түзөт. Биринчи этабында 5 чакырымы асфальтталган. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаардык жол башкармалыгы тарабынан быйыл 17 чакырымдай жол оңдолуп, 26 чакырым тротуар салынат. Буга байланыштуу ушул тапта кала ичинде көчөлөргө чыгып кеткен турак жайлар жана имараттарды бузуу иштери уланууда. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Күндеми жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндеми жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.